Informatika 8 класс 4 чейректин 3 сабагы. Сабакты даярдаган Жалал Абад облусунун Нокер районуна караштуу номер 1 Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектебинин информатика жана музыка мугалими Курманбек Исманов. Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабактын темасы интернет. Бүгүн сабакта биз силер менен интернет даректери, домен, провайдер, Кыргызстандагы провайдерлер жана келишим кандай түзүлөт деген суроолорго жооп алабыз. Сабактын максаты: окуучулар интернет түйүнү, ага туташуу, колдонуу жолдору, интернет провайдерлер жана домен жөнүндө билишет. Интернет тармагы жөнүндө билимдерин өркүндөтүшөт. Окуучулар интернет тармагынын мыйзамдарын, коопсуздук эрежелерин сактоого, компьютердик техникага сарамжал мамиле кылууга, тактыкка, тазалыкка тарбия алышат. Урматтуу окуучулар, эми биз силер менен өткөн сабакка кайталоо жүргүзөлү. Өткөнгү сабактарда интернет тармагы, интернет тарыхы, интернет коопсуздугу жана интернеттин терс жана оң жактары деген тема өткөнбүз. Бул боюнча мен силерден тапшырма сурап алганмын. Эми көңүлүңүздөрдү жаңы сабакка бурабыз. Интернет даректери. Почталык даректер. Почталык даректерге төмөнкү даректер кирет: Mail.ru, List.ru, BK.ru, Inbox.ru, Яндекс.ру жана Gmail.com. Почталык дарек. Почталык дарек бул кандайдыр бир серверде жайгашкан почталык ящиктин дареги болуп саналат. Мисалы, Алмаз Маймылча Mail.ru. Бул жерде биринчи Алмаз деген бул колдонуучунун аты. Колдонуучу бул мен жана силер. Экинчи бул белги Маймылча деп аталат. Үчүнчү Mail.ru бул сервердин домендик аты. Маймылча колдонуучунун аты менен сервердин домендик атын байланыштырып туруучу белги. Бул белги ар кайсы мамлекетте ар түрдүүчө аталат. Мисалы, Россияда собачка, Өзбекстанда күчүкчө, ал эми Германия менен Кыргызстанда маймылча деп аталат. Домен бул область же болбосо структуранын бирдиги. Ал эми домендик ат интернет сервердин дарегин табууга жардам берүүчү символдук аталыш. Домендик ат адам тарабынан жеңил кабыл алынуучу компьютердин адреси болуп эсептелинет. Домендик ат латын алфавитинен, сандардан жана дефис белгисинен турат. Мисалы, Mail, Ercom, KG. Мында KG эң жогорку деңгээлдеги домен, Ercom экинчи деңгээлдеги домен. Mail пошталык сервердин же компьютердин аты. Домендик атты ыйгаруу белгилүү бир системага ээ. Биринчи деңгээлдеги домендер эки топко бөлүнөт: аймактык ru, ua, uk, us, kg, kz, us. Аймактык эмес доменге com, org, net. Эми аймактык домендерге токтолуп өтөлү. Ru бул Россия, UK Великобритания, AU Австралия, KG Кыргызстан, US Өзбекстан, KZ Казакстан. Ал эми аймактык эмес домендер com коммерциялык уюмдар, edu билим берүүчү жана илимий уюмдар, net тармактык администрация, org коммерциялык эмес уюмдар, gov мамлекеттик уюмдар, mil аскердик тармагындагы мекемелер үчүн жазылган домендик аттар. Провайдер. Провайдер англис тилинен которгондо тапшыруучу, өткөрүүчү, камсыздоочу деп которулат. Провайдер интернет чөйрөсүндө тармакка кошуу кызматын аткарат. Башкача айтканда, интернетте онлайн режиминде иштөөгө мүмкүнчүлүк түзүп берет.
Провайдерлер интернеттин кээ бир бөлүктөрүн пайдаланууга мүмкүнчүлүк берүүчү жана пайдалануучуларга түрдүү кызмат көрсөтүүчү фирма болуп эсептелет. Провайдерлер бир нече 100 миңдеген клиентке кызмат көрсөтүү жана маалыматтарды жиберүү үчүн жогорку ылдамдыктагы байланыш каналдарын колдонушат. Балдар, эми биз силер менен Кыргызстандагы интернет провайдерлер жөнүндө сөз кылабыз. Кыргызстандагы интернет провайдерлер төмөнкүлөр: Кыргыз Телеком ачык акционердик коому, Fastnet, Альфа Телеком, Citynet, Skynet, Neo Telecom жана башкалар. Мына ушул интернет провайдерлер Кыргызстандагы элдерди, колдонуучуларды интернет менен камсыз кылып турушат. Келишим кантип түзүлөт? Келишим бул кандайдыр бир ишмердүүлүк боюнча эки тараптын документалдуу макулдашуусу. Интернет колдонуучу менен провайдердин ортосунда да келишим түзүлүүсү шарт. Провайдерлер менен түзүлүүчү келишим адаттагыдай эле бардык тармактарда колдонуучу келишимдей эле түзүлөт. Мында тараптардын өздүгүн тактоочу документтер, юридикалык жактардын ишмердүүлүгүн көрсөткөн лицензиялар, тараптардын милдеттери, интернет ылдамдыгын буйртуу, келишимдин мөөнөтү, келишим аткарылбаган учурда жоопкерчилик жана келишимге тиешелүү бардык иш-чаралар бүткөн соң провайдер менен келишим түзүлөт. Келишим эч качан бир тараптуу бузулбайт же жокко чыгарылбайт. Урматтуу окуучулар, анда эмесе бүгүнкү өтүлгөн теманы бышыктайбыз. Балдар, бүгүнкү сабакты бышыктоо үчүн мен силерге онлайн тест бат тиркемеси боюнча атайын тест түзгөнмүн. Тест Курманбек агайдан 8-класстарды информатикалык тесттелөө деп аталат. Мында экранда силер көрүп турасыңар. Бул тесттин шилтемеси ушул. Бул шилтемени мен силерге WhatsApp группа аркылуу жиберемин. Азыр шилтеме аркылуу тестке киребиз. Мына биз тестке кирдик. Курманбек агайдан 8-класстарды информатикалык тесттелөө интернет. Бул жерде тесттин инструкциясы бар. Ошону менен жакшы таанышкыла. Андан кийин алдыга баскычын басабыз. Алдыга баскычын басканда биздин тестибиз ачылат. Мынакей биринчи суроону окуйбуз дагы. Окуп туруп, өзүбүзгө керектүү жоопту тандап басабыз. Жоопту тандап баскандан кийин биз алдыга деген баскычты басып кийинки суроого өтөбүз. Интернет ылдамдыгына байланыштуу бир аз тесттен өтүү ылдамдыгы азыраак болушу мүмкүн, же болбосо көбүрөөк болушу мүмкүн. Ошон үчүн сабырдуулук менен тестти тапшырабыз. Мына биз экинчи суроону окуп чыгып, жоопту тандадык, алдыга деген баскычты басабыз. Мына ошентип 3-чү, 4-чү, 5-чи, 6-чы, 7-чи, 8-чи, 9-чу, 10-чу, 11-чи суроолорго баарына жооп беребиз. Ар бир суроого жооп берүү үчүн 60 секунд же болбосо 1 минута убакыт берилет. Балдар, тест тапшырууда мен туш келди жоопторду басып койдум. Ошон үчүн бул тесттин баасы туура эмес чыгып калат, чыгып калышы мүмкүн. Азыр жыйынтыгын көрөбүз. Мынакей, биз 0% суроого жооп бериптербиз, же болбосо 55 балдан 0 балл алыппыз. Ошон үчүн бизге 2 деген баа коюлуп туруп, кайра тапшыр деген команда берилди. Эгерде туура жооп берсеңер, силердин процентиңер 100 болот, бааңар албетте 5 деген баа аласыңар. Анан введите ваше имя деген жерге сөзсүз өзүңөрдүн аты жөнүңөрдү жазып койгула. Себеби мен тесттин жыйынтыгын текшергенде силердин атыңардан кайсы класста окуганыңарды таап алууга мага жеңил болот. Балдар, мына ушинтип биз тестти тапшырабыз. Ал эми азыр болсо мен силерге WhatsApp'тагы шилтеме аркылуу
кантип тестке кирип кантип жооп беребиз, ошол жөнүндө көрсөтүп берейин. Мен мисал катары 5-класстардан музыкага тест тапшырма бергем. Ошол тапшырма боюнча силерге мисал катары көрсөтүп кетейин. Биз WhatsApp группадан өзүбүздүн группага киребиз дагы. Мен жиберген шилтемени басабыз. Шилтемени бассак, мына биздин тестибиз ачылды. Бул жерге биз бүгүнкү числону басабыз. 12 апрель. Анан алдыга деген баскычты басабыз. Суроону окуп, жоопту тандагандан кийин алдыга деген баскычты басабыз. Кийинки суроого өтөбүз. Кийинки суроону окуп туруп, керектүү жоопту басып туруп, дагы алдыга баскычты басабыз. Ошентип 10 суроо бүткүчөктө жооп беребиз. Андан кийин жыйынтыгы чыгат. Эң туура жооп берген окуучуга аягында эң мыкты деген сертификат берилет. Ар бир суроого 1 минутта убакыт берилет. Анда эмесе силерге ийгилик. Балдар, силер шилтеме менен тестке киргениңерден кийин тестке жооп берип чыгасыңар. Ошол тестке жооп берип чыккандан кийин силердин жыйынтыгыңар менин электрондук поштама келет. Мен жана эскертип өткөнмүн, силерге 5-класстын музыка боюнча кайталоо тестин мисал кылып көрсөтөм дегем. Мына мисал үчүн 5-класстар тестке жооп беришкен, алардын жыйынтыгы менин электрондук поштама келип түшкөн. Өзүңөр көрүп турасыңар. Мен ошолордун бирин ачайын. Мына онлайн тест бат дейт, көрдүңөрбү? Мына бул жерде мен кайсы окуучу тапшырганын көрүш үчүн мына жыйынтыктардын шилтемесине киремин. Ссылка на результат. Мына бизге тест баттын жыйынтык баракчасы менин электрондук поштаман ачылды. Бул жерде мына ошол тапшырган адамдын жыйынтыктары мага көрүнүп турат. Бир гана кемчилиги, бул тапшырган окуучу өзүнүн атын жазбай койгондуктан мага анын IP адреси дареги келип түшкөн. Эми суроолор боюнча дейт, көрдүңөрбү? Жыйынтыктар боюнча деген пункту бар. Бул жерде жыйынтыктардын таблицасы бар. Мисалы үчүн Алтымыш Айдамир деген окуучум тапшырыптыр. Мурадилжанов Мухамматали деген окуучум 3 жолу кирип тапшырыптыр. Мына көрүп турасыңар, туура жооптордун саны дейт, канча процент болгон. Мына ушинтип силердин тапшырган тест жыйынтыгыңар менин электрондук поштама келип түшөт дагы. Ушул боюнча мен силерге баа коем. Мисалы үчүн Алтымышев Айдамир 25 балл алыптыр. Ошон үчүн бул окуучуга мен 2 деген баа коем. Жана тестке башынан тапшыр деген команда беремин. Мына ошентип силердин бүгүнкү алган билимиңерди тест аркылуу баалап аламын. Урматтуу окуучулар, эми биз силер менен бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз. Бүгүн биз силер менен интернет тармагынын бир бөлүгү болгон пошталык даректер, домендик аттар, провайдерлер, Кыргызстандагы провайдерлер жана алар менен кантип киришим түзүү жолдорун үйрөндүк. Анда эмесе мен силерге үйгө тапшырма берейин. Үйгө тапшырма. Үйдөн видео сабакты кайталап көрөсүңөр. Ар бир сөздөргө маани бересиңер. Мен бул видео сабак боюнча силерге атайын суроолор жиберем. Ошол суроолорго жооп жазасыңар. Анда эмесе ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.